Президент Садыр Жапаров Қазақстанға регионалдық экологиялық саммитке қатысу үшін атайын іш сапары менен келди. Азыр болсо аэропорттон аны Қазақстанның премьер-министри Олжас Бектенов тосуп алды. Президент Садыр Жапаровдун алдыда болсо ушул бир катар орчундуу маанилүү жолугушуулары, ошондой эле регионалдык тоо саммитине катышуусу күтүлүүдө. Павильон Кыргызской Республики основан на 3 символах – гора, снежном марсе и цветке айгуль, отражающих ценность природного наследия. Алгач мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев жана башка өлкө лидерлери менен бирге жашыл технологиялар көргөзмөсүн көрүп чыкты. Көргөзмөдө ар бир өлкө өзүнүн улуттук павильонун сунуштады. Кыргызстандын павильонунда күн панелдерин, жер семиткичтерди, электромобилдер үчүн кубаттоочу түзмөктөрдү жана башка көптөгөн продукцияларды чыгарган ата мекендик компаниялардын товарлары коюлган. Көргөзмөдөн соң делегация башчылары регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынына катышуу үчүн Конгресс борбордун имаратына жөнөштү. Садыр Жапаров Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында сөз сүйлөп, климаттын өзгөрүшү Борбор Азия үчүн олуттуу коркунуч жаратып жатканын белгиледи. Климаттын өзгөрүшү өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүсүнө олуттуу кедергисин тийгизип жатканын президент Садыр Жапаров регионалдык экологиялык саммитине катышып жатып сөз кылды. Ал акыркы учурларда табигый кырсыктар 3 эсеге көбөйгөнүн, мөңгүлөрдүн 16% кыскарганын, ошондой эле 2100-жылдары мөңгүлөр 80% кыскаруу коркунучу бар экенин айтты. Эскөлдүн тайыздап жатышы дагы олуттуу экологиялык көйгөйлөрдүн бири экендиги тууралуу сөз кылды. Уровень озера Иссык-Куль за последние десятилетия снизился почти на 14 метров, а количество рек, впадающих в озеро, сократилось более 100 до 30. Числа ледниковых высокогорных озер с 1968 года выросло на 30%, что усиливает рек прорывных паводков. Энергетика Кыргызстана на 93% зависящая от гидроэлектростанций. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр. Врачтар чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Уже сталкивается с нарастающим зимним дефицитом, а период циклонности маловодья уменьшается, и с каждым годом увеличивается нехватка воды. Мамлекет башчысы аймактагы өлкөлөр кызыкчылыктардын тең салмагын таап, суу жана энергетикалык ресурстарды бөлүштүрүүдө натыйжалуу экономикалык инструменттерди киргизиши керектигин баса белгиледи. В этой связи мы предлагаем возобновление и внедрение в регионе взаимовыгодного экономического компенсационного механизма в водно-энергетической сфере на современных условиях. Очевидно, что странам региона прийти к единому соглашению весьма непросто, но нам следует найти баланс интересов и выработать взаимоприемлемые решения
на основе комплексного подхода при поэтапном внедрении эффективных экономических инструментов в механизмы распределения водных и энергетических ресурсов в регионе. Ошол эле учурда региондо суу энергетикалык концепция механизмдери керек экендиги тууралуу сөз кылган мамлекет башчысы Кыргызстан соңку учурларда жашыл энергетиканы өнүктүрүү боюнча ири долбоорлорду жасап жаткандыгы тууралуу айтып берди. Алардын бири маселен Камбарда бир кеси, ошондой эле соңку учурларда өлкө аймагында күн шамал электр станциялары курулуп жаткандыгы дагы буга далил. Садыр Жапаров белгилегендей, өлкө өнүгүп келе жаткан жана эмиссиясы аз мамлекет катары каржылык жана технологиялык колдоого муктаж. Учурда Кыргызстан Азербайжанда өткөн COP29 жыйынында өнүгүп жаткан өлкөлөргө жыл сайын 300 миллиард доллар бөлүү максаты кабыл алынган. Бирок иш жүзүндө Кыргызстан бул каражаттын болгону 0,5% гана алып жатат. Ошого жараша биз президент айтып атты, сууну экономдогон жаңы технологияларды киргизели. Анан да биз өз аракет кылабыз, бирок эл аралык донорлор, чоң уюмдар бизге жардам берсин деп баягы бу катышкандарга айтып атат да, жанагы дүйнөлүк банк айтып атат, жанагы климатический фонддорго айтып атат. Биз аракет кылып атабыз, бирок силер дагы жардам бергиле деп. Ан жөнүндө казактар айтып атат, өзбектер айтып атат, тажиктер айтып атат. Анан баарынын негизи бизде айтылган сөз, биз суунун башында тургандан кийин биз болгон суунун баарын берип атабыз. Бирок биз эч кандай компенсация ала элекпиз да. Бирок силер ойлоңгула деп атабыз. Анткени биз сууну сакташ үчүн эмне деген аракет кылып атабыз. Эмне деген баягы каналдарды куруп атабыз. Биз дагы эмгек кылып атабыз. Бирок ошо эмгегибиздин сууну толтуруп, анан баарын силерге берип атабыз деп биз айтып атабыз да. Ошон үчүн силер дагы баягы региондо болгондон кийин арал бизге кирет, ысык көл кирет, биз айтып атабыз, ысык көл азайып баратат деп. Суулардагы чоң-чоң мөңгүлөр эрип, чоң селдер жүрүп атат, каналдагы сууну сактап калалы деп атабыз. Ошонун баарын биз чогуу аракеттенип эмгек кылышыбыз керек да. Регионалдык экологиялык саммиттин алкагында мамлекет башчыны маанилүү дагы бир жолугушуу күтүп турат. Протокол кызматы даяр экендигин айткан соң Добро пожаловать, господин президент. Садыр Жапаров Армениянын президенти Вагын Хачатурян менен жолугушту. Тараптар Кыргыз-Армян кызматташтыгынын учурдагы абалын жана келечегин талкуулады. Саясий диалогту тереңдетүү, соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүү, транспорттук логистикалык каттамдарды жана маданий-гуманитардык өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча макулдашышты. Ошондой эле эл аралык уюмдар алкагындагы кызматташтыкка көңүл бурулуп, биргелешкен долбоорлорду илгерилетүү маселелери каралды. Расмий талкуулар өз орду менен, бирок Армения президенти үчүн 22 апрель өзгөчө күн экен. Садыр Жапаров Вагын Хачатурянды туулган күнү менен куттуктап, Поздравляю вас с днем рождения. жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров Армян тарапты ушул жылы Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууга чакырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Борбор Азия чөлкөмүндөгү экологиялык маселелер, климаттын өзгөрүшү азыр бир платформада талкууланганы турат. Президент Садыр Жапаров жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери Арал деңизин сактоо боюнча жыйында дагы дал ушул маселелер көтөрүлөт. Өлкө башчысы катышкан дагы бир маанилүү жыйын.
Садыр Жапаров Астанада өткөн аралды сактап калуу эл аралык фондун негиздөөчү мамлекеттердин саммитинде сөз сүйлөп, аймактагы экологиялык коопсуздук, суу ресурстарын биргелешип башкарууга түздөн түз байланыштуу экендигин белгиледи. Мы хотим видеть фонд живым, динамичным механизмом, который приносит выгоду каждому жителю бассейна Аральского моря от ледников Тянь-Шаня до берегов Арала. Уважаемые коллеги, прошло более 30 лет с момента создания фонда. Мы считаем, что настало время для конструктивного диалога по актуализации структуры фонда и проведения всесторонней оценки реализованных программ и проектов. Президент Кыргызстан суу ресурстарын сактоо жана бөлүштүрүүдө негизги жүктү көтөрүп жатканын айтып, суу башындагы өлкөлөр үчүн адилеттүү компенсациялык механизмдерди киргизүү зарылдыгын көтөрдү. Ежегодный объем водных ресурсов на территории Кыргызстана составляет порядка 50 кубических километров. При том, что Кыргызстан не получает воды из других стран, наша страна использует для собственных нужд всего лишь около 12 кубических километров из этого объема. Остальная значительная часть, 38 кубических километров, направляется в соседние государства. Содержание гидротехнических сооружений и сохранение ледников в горах Кыргызстана требует колоссальных затрат. Только за последний год Кыргызстан направил на нужды водохозяйственного сектора порядка 80 миллионов долларов, а за последние 5 лет 259 миллионов долларов США. Президент аталган фонд эффективдүү жана ачык айкын динамикалуу иш алып барышы керек деген айтып өттү. Ошондой эле Арал деңизинин сакталышы бул Тянь-Шань жана Памир сактоону алдын алуу керектигинен көз каранды экендигин басып белгиледи. Жыйында өлкө башчысы суу ресурстарын сактоо, экосистемаларды коргоо жана аймактагы жашоо сапатын жогорулатуу үчүн өлкөлөрдү биргелешкен узак мөөнөттүү чечимдерди кабыл алууга чакырды. Биз айтып атабыз, ФЦны реорганизация кылгыла. Андагы мисалы үчүн проект эле аралдын тегерегинен эле жасай бербей, бир регионго керектүү проекттерди жасашыбыз керек. Эгерде регионго керектүү мисалы үчүн жашыл мурас эле сапа сакталышы керек. Кичинекей фонд тууралуу ар ким өзүнүн баягы оокатын кылып атат, ал эч кандай өзлөрүнө да жардам бербейт, бизге да жардам бербейт. Анан ошондуктан биз айтып атабыз да, ошо аралды сакташ үчүн бул фонддун ишин кеңейтели, жаңы баягы подход жасайлы. Негизинен бул экология жагынан бизде кызматташуу эң жакшы. Өзбек тарап менен, казак тарап менен, тажик тарап менен биз дайыма түркмен тарап менен иштешип атабыз. Мисалы үчүн биз жайында суу берип атабыз, кышында биз алардан электричество алып атабыз, кайра биз жайында электричестволорду сатып атабыз. Ошон үчүн биз айтып атабыз, суу, энергетика бир каралыш керек деп. 23 апрель Садыр Жапаров Россияга жумуш сапары менен барып, Москвада Россиянын президенти Владимир Путин менен кыргыз-орус кызматташтыгын, өзгөчө соода-экономикалык байланыштарды тереңдетүү жана мурдагы келишимдерди ишке ашыруу маселелерин талкуулады. Спасибо, Владимир Владимирович, за теплый прием. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты күчөтүүгө макулдашып, өлкө башчысы Владимир Путинди Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюму саммитине катышууга чакырды. В этом году 31 августа и 1 сентября у нас будет проходить саммит ШОС в Бишкеке. В этой связи мы с нетерпением ожидаем вашего визита, вашего участия в саммите ШОС. 21 апрель ынтымак ордо. Садыр Жапаров Сауд Аравиясынын Кыргызстандагы элчиси Ят бин Гази Хакимди ишеним грамотасын тапшыруусуна байланыштуу жолугуп, эки өлкө ортосундагы саясий экономикалык жана маданий кызматташууну кеңейтүү маселелерин талкуулады. Мамлекет башчысы Сауд Аравия дүйнөлүк саясий жана экономикалык мейкиндикте, ошондой эле аймактык коопсуздукту камсыздоодо маанилүү ролду ээлерине токтолду. Биз эки өлкөнүн ортосундагы калыптанган достук, ишеним жана өз ара түшүнүү мамилелерин жогору баалайбыз. Кыргызстан акыркы жылдары көп векторлуу тышкы саясатынын арышын кеңейтүүдө. Мамлекет башчысы бул күнү 3-чү өлкөлөрдөгү резиденциясы менен аккредитацияланган атайын жана ыйгарым укуктуу элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алды.
Мамлекет башчысы өз сөзүндө элчилерди республикадагы дипломатиялык миссиясынын расмий башталышы менен куттуктап, Кыргызстан дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен саясий диалогту, соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды ырааттуу бекемдеп жатканын баса белгиледи. Кыргыз Республикасы дүйнө жүзүнө ачык, бардык өлкөлөр менен тең укуктуу кызматташууга, зарыл болсо өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө жана инвестиция, коопсуздук, соода, экономика, илим, технология багыттарында өз ара пайдалуу кызматташтык жүргүзүүгө даяр экендигибизди билдиремин. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 48 чакан ГЭС иштеп жатат, ошондой эле 50ге жакын чакан ГЭС курулууда. Булардын бардыгы өлкө экономикасын өтүүгө, ошондой эле жашыл экономикага өтүүгө өбөлгө түзөт. Азыр болсо Сокулук 3 жана Туюк чакан ГЭСтери иштеп жатат. Бул 2 ГЭСтин жалпы кубаттуулугу 15,6 мегаваттка тете. Бул ГЭСтердин ачылышына президент Садыр Жапаров өзү катышууда. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, жалпысынан алганда чакан ГЭСтерди өнүктүрүү, бул энергетика тармагын диверсификациялоо, туруктуулукту жогорулатуу жана өлкөнүн узак мөөнөттүү стратегиялык кызыкчылыктарын камсыз кылуу багытындагы мамлекеттик саясаттын маанилүү бөлүгү десем жаңылышпайм. Туюк ГЭС жана Сокулук ГЭС чакан ишканаларын ишке киргизүүңүздү суранабыз. Долбоордун алкагында толук энергетикалык инфратүзүм, башка курулмалар, гидроэлектр станциялардын имараттары, подстанциялар, ошондой эле электр берүү линиялары толук кандуу курулган. Бардык объекттер атамекендик инвесторлордун каражатына курулду. Жалпы инвестициянын көлөмү болжол менен 1,7 миллиард сомду түзөт. Бул тармактагы жетишкендиктер аймактарды тең салмактуу өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана мамлекеттик жеке өнөктөштүктү кеңейтүүгө шарт түзүп, жашыл экономикага өтүү боюнча мамлекеттик саясаттын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Буюрса, чакан ГЭСтерди куруу аркылуу жалпы элибизди электр кубаты менен камсыздоонун сапатын арттырабыз. СОС пакет деп бардык жерде эле ушул айтылат да, айылдарда курулуп атканда элдерибиз өзлөрү маселе бизге куруп коет, бизге эмне пайда деген сыяктуу маселелер көтөрүлөт. Ошонун 1%, мисалы үчүн ошол 1 жылда ошол Төш булак айыл өкмөтүнө жер, ушу жер караштуу болсо, биринчи жер налогун төлөйт, ал өзүнчө өзлөрүнүн ставкасы менен бар. Анан ошол чыккан электр энергиянын, жана мен айтып атам 65-70 миллион тегерегинде электр энергия чыгат, ошонун 1%-ин ошол айыл өкмөткө төлөйт. Бунун суммасы орто эсеп менен алганда 3 миллион 100, 3 миллион 200 сомдун тегерегинде. Андан тышкары 14 бала, бул жерде ошо 2 ГЭСте 14 бала ушул Сокулук районунун тургундары Төш булак айылынан жергиликтүү айылдан алып, ошол электромонтер, биякта электрослесарь кылып алып, ошону сууну караган 14 балага жумуш берип атат. Бул 14 баланын орточо айлыгы 45 миңден 60 миңге чейин. Иш-чаранын соңунда мамлекет башчысы жергиликтүү тургундар менен баарлашып, гидроэлектр станциялар активдүү курулуп жатканына карабастан, айрыкча кыш мезгилинде электр энергиясынын тартыштыгы сакталып жатканына токтолду. Бирок мунун маанилүү жүйөсү бар. Биздин экономика өсүп атпайбы? Электр энергияны талап кылган заводдор курулуп атат. 100дөн жылына куруп келатабыз, көрүп атасыңар. Мектеп, садиктер 200 деп курулуп атат. Ошонун баары эле электр энергия талап кылат экен да. Ошону кубалап жете албай атабыз, бая дефицитте. Камбарата бир бүтсө, Кудай буйрса жетебиз. Туурабы? Кайра уже экспортко чыгабыз.